кемчиликтерди да көргөзүп айттыңыздар. Иштеген аппаратта, иштеген өкмөттө кемчилик болбойт деп ойлойм. Бирок кээ бир жерде айтылды, ушул эч ким келбей атат, инвестор келбей атат, инвестиция качып атат деген сөздөр айтылды. Эми бул жерде биз объективдүү болушубуз керек деп ойлойм. Өкмөт дагы, экономика да бул тирүү организм сыяктуу. Инвестиция бизден кетип атса, кайра бир жаңы инвестиция келип атат. Мына жанагы акча каражаттардын которулганы канча болуп атса, кайра ошонун андан ашык акча каражаттары келип атат. Мына быйыл экспорт биринчи жолу көбөйдү. Импорт азайды. Кирип аткан импорт былтыркыга салыштырмалуу, быйыл мына 2019-жылдын салыштырмалуу 12%дан ашыгыраак импорт кыскарып, 13%га экспорт өсүп атат. Мунун баары тең мен ойлойм биздин экономикадагы жаңы саясатты, өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү колдойлу, анын ичинде экспортко багытталган өндүрүшчүлөрдү колдойлу, экинчисинен импортты алмаштыруучу өндүрүшчүлөрдү колдойлу деген саясат болуп атат деп ойлойм. Муну мен жалпысынан элдер көрүп атат, элибиз көрүп атат деп ойлойм. Мына бюджет тармагында азыр айтып атасыздар, Каныбек Капашев, сиз айтып атат 3 миллиард сомдун тегерегинде. Андай эмес, 21 миллиард сомдун тегерегиндеги инвестиция ушул бюджетте каралып атат. 21 миллиард сом бул өнүгүүгө кете тургандар болуп атат. Мына жөнөкөй эле мисал карайлы. 3 жыл мурун 100 мектеп бүтүп атты беле? Бүткөн эмес. Азыр кайсы районго барсак, объектилер, мектептер, бала бакчалар, жол былтыр 265 километр болсо, быйыл 708 километр жол салынып атат. Анын ичинен 431 километри бул асфальт жол салынып атат. Мына ушундай нерсени биз ойлойм. Конечно, кээ бир саясатчылардын өзүнүн миссиясы бар. Жакшыны көрбөш керек, жакшыны айтпаш керек, себеби дегенде саясат ошондой. Бирок жалпысынан келгенде 265 менен 708 километр жолдун айырмасы бар да, 2 эсе, 3 эсе. Мына ушундай көрүнүштөр болуп атат. Мугалимдердин айлыгын көтөрүү оңой болгон жок. 2020-жылга 8 миллиард сом биздин 2020-жылдагы бюджетке кошумча чыгымдардап келет. Бул да оңой болгон жок. Мунун баары экономика өсүп атат деген сөз. 11 миллиард деген 12 миллиард бул 200 миллион доллар. 200 миллион доллар биздин кичинекей чакан экономикабызга абдан чоң сумма. Бир да инвестор келген жок дейт. Бир эле инвесторду айтайын. Кичи чарат 220 миллион доллар, 500 жумуш орун түзүп ачып берди. Быйыл алтын кен, былтыр 3 тонна алтын чыгарса, быйыл 3,6 тонна алтын чыгарган. Былтыр 16 тонна кумтөр алтын чыгарса, быйыл 18 тонна чыгарып атат. Мунун баары тең ушу экономиканын өсүп атканы, инвестициянын бизге ишеничи пайда болуп атканы, мунун баары тең көрүнүп турат. Конечно, биз 2 жылдан бери саясат жагында кандай көрүнүштөр болуп атат? Инвесторлорду коркуткан убактар болду. Иштеп аткан инвесторлорду алып барып коркутуп кетиргенге качырган аракет саясаттар жүрүп атты го. Мына ошонун баарын азыр стабилдешип алып келе атабыз. Мунун баары тең ушу президентибиздин жүргүзгөн саясаттын туурасы. Сиздер ошол президентибиздин саясатын колдоп берип атканыңыздар, а бизди өзүңүздөр түптөдүңүздөр. Сиздер ошол алып келген мыйзамдарды колдоп берип атасыздар. Мен күнүгө сиздерден 3-4 күнү пленардык заседанияны көрөм сиздердикин. Кабинетимде туруп алып. Ошол жерде биздин министрлердин мүчүлүштөрү, кээ бирлери даярданбай келип аткан кемчиликтери, министрдин, замдардын даярданбай атканын баарын ушул өзүңүздөр түздөп алып келген мыйзам долбоорлорун колдоп берип аткан. Мына бул да абдан чоң салым деп ойлойм. Ошон үчүн мен ыраазычылык билдирем бардыгыңыздарга. 20-жыл бизде өзгөчө жыл болот деген ишеничим бар. Аны сиздер колдоп бересиздер. Өзгөчө бюджет толтуруу жана көмүскө, контрабанда менен күрөшүү жылы болот деп ойлойм. Мунун баарын тең өзгөртүп, жана сиз айтып аткан, урматтуу Алмамбет Насырканович, 40 миллиард сом болбосо дагы 20 миллиардын алып келсек, бул эмне деген сумма? 20 миллиард 400 миллион 300 канча бир миллион доллар экономикага келет. Экономика эмес, түз эле бюджетибизге келет. Мунун баарын тең чогуу ашырсак, биздин элибиз күтүп аткан социалдык маселелер, айлык, пенсия маселелери, жөлөк пул маселелеринин баары чечилет деп ойлойм. Ошол 20-жылда бардыгыбыз тең аман эсен бололу, урматтуу депутаттар. Колдогонуңуздарга, сунуш бергениңиздерге абдан ыраазыбыз. Бизден да кемчиликтер кетип атат. Ошо кемчиликтерди кетирип атканыбыз үчүн биз да кечирим сурайбыз сиздерден. Сиздер элдердин
элдин өкүлүсүздөр, элге жеткиресиздер. Ошон үчүн биз да кечирим сурайбыз, кемчиликтерди биз түздөйбүз. Ошо оңолобуз. Мынакей кээ бир министрлерибиз былтыр үнү чыкпай аткан, бири быйыл үнү чыгып калды. Аны көрүп атасыздар. Мен да сураштырып атам. Кээ бири былтыр мындай тартынып, оюн айта албагандар азыр маселелер талашып тартышып калды. Мунун баары тең ошол стабилдүүлүк, ар бирибиз өзүбүздүн ордубузду таап келатат деген оюбуз болуп атат. Мен да ошол коллегаларымды кемчиликтерин кетирип атканына кечирим сурайм. Көбүн мен ойлойм бара-бара бардыгын оңдойбуз деп. Былтыр 19-жылы иштеген министрибиз 20-жылы башкача иштейт деп ойлойм. Себеби дегенде өзүнүн дагы министрлик үнү чыгып, системаны түшүнүп, бюджетти түшүнүп, өзүнүн тармагын түшүнүп, өзүнүн салымын кошот деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Элибиз тынчтыкта болсун, ынтымакта болсун. Мамлекетибиз биз ишенебиз, гүлдөп өсөт. Мамлекетибиз ошондой мамлекет болууга, ошондой мамлекет кылууга биздин өкмөт милдеттүү, биз да милдеттүүбүз баарыбыз чогуу. Рахмат сиздерге. Рахмат, Мухаммед Калышекевич. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде да бир маселе бар, ошону бүтүрүп коюп анан добуш берүүгө өтсөк. Каршылык. Урматтуу премьер-министр, сиз эмеле айттыңыз, булар сындай берет, булардын миссиясы ушундай деп. Бул сиз тараптан политически некорректный мындай жооп болуп калды да. Силер өзүңөр самокритичный болуп, самокритика болгон жерде өнүгүү болот. Мактоо четинен чыгат. Ага магдырабай, ушул сынды да уга жүрсөңөр. Жанагы сиз айтып аткан инвестор келди көрбөй атасыңар, сокурдай болуп деп атпайсыңарбы? Ал инвесторлор силер алып келген эмессиңер, алар 5 жыл мурун келген. Экинчиден, мектептер салынып атат дейттиңер. 5 миллиондон берип коюп, далгастройлорду жабыратып ийдиңер. Ошолорду статистикага кирип алдыңар. Мына андай эмеспи? Ар бир жерге 5 миллиондон берип койдуңар, мектептер салынып атат, статистика жакшы. А бирок 150 мектепти банктарга төлөп атпайсыңарбы? Жанагы внутренний долг боюнча. Же мен калп айтып атамбы? Анан биз дагы мына ушул өкмөт иштесе экен, ушуларга бир катуу болуп калбаса экен деп, мындай сынды дагы кичине тискинди тартып айтып атабыз. Көп чычалабагыла дагы самокритичный болуп жүргүлө. 4-нчү микрофон. Атым аталып калды. Мен дагы жолу тактап сурадым. Урматтуу премьер-министр, гранттар капиталдык салым болуп эсептелбейт. Кредиттер капиталдык салым болуп эсептелбейт. Мына азыр бюджеттик комитеттин төрагасынан сурадым. Сиз даярдап келген бюджеттин долбоорунда 2020-га капиталдык салым 3 миллиард гана сом. Ишенбесеңиз жаныңыздагы финанс министринен сураңыз. Өтүп бараткан жылда 5 миллиард сом. Демек капиталдык салым азайып атса, ал өнүгүү бюджет эмес. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунуш келип түштү. Биринчи. Рахмат сиздерге. Бюджеттик кодексте 1 декабрга чейин кабыл алынат деген норма бар, ал туура. Аны үчүн бир азыраак мурун келсе болмок. Бирок 3 процедураны бузуп кабыл алат деген норма жок. Регламенттин 72-чи беренесинде так жазылып турат. Бул жерде эгерде өкмөт бюджетти кабыл алып өзгөртүүдө бир оор кесепеттерге, кыйынчылыктарга капталса деп. Бүгүн оор кесепет жок. Мына премьер-министр баарын баяндап берди. 15 күндө эч нерсе чечилбейт. Мына дагы бир нерсе эскертип коеюн. Биз себеби өлкө башчыбыз баш болуп бардыгыбыз мына коррупция менен күрөшүү бүгүн эң актуалдуу тема. Мыйзам бузуучулукту сактоо, боло береттен алыс кетишибиз керек. Мына биздин баш прокурорубуздун орун басары Нурланбек Касымбекович отурат. Баш прокурор түз эфирге туудат. Маалымат массалык каражаттарынан мыйзам бузуучулукту аныктаса прокурор иш козгойт. Мына биздин зам прокурор отурат бул жерде. Эртең РППга алып туруп туура эмес мыйзам кабыл алдыңар деп, урматтуу төрага сиз менен комитеттин төрагасын суракка чакырып калышын каалабайм мен. Ошондуктан биз баарыбыз мыйзамдуу кетели. Рахмат. Рахмат, добуш менен чечебиз. 6-нчы микрофон. Урматтуу депутаттар, мындай компромисстик сунушка келсек, 18 менен 19 бүгүн кабыл алып берсек, себеби аякта эч өзгөртүү киргизе албайбыз. А 20-ны 3-чү окууда дагы жолу талкууласак, ошондо компромисстик сунуш болот го. Мен комитеттин төрагасы менен макулдашсам, бул да мыйзамга туура келет дейт. 6-нчы микрофон. Регламент боюнча 70-нчи беренде мындай жазылган. Республикалык бюджетти жана ага өзгөртүүлөрдү бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу, эгерде бул өкмөттүн кайрылуусу боюнча бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келсе, кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн эмес. Бул 2019 өзгөртүүсү жана 2020-га туура келет. 2018-де калтырсак болот. Анын үчүн биз биринчи
бир экинчи окууда биз добуш берип, анан кийин үчүнчү окууну карасак болот. Депутаттар колдосо. Урматтуу депутаттар, мындай кылабыз. Азыр баардыгын добуш менен кетели. Регламентте көрсөтүлгөн 72-беренесинде турат.